Кыргыз бийлиги өткөн жылы каталдаткан салык саясатын жеңилдете турган болду. Кош салыктар, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз сыяктуу оорчулуктар элдин чоң нааразычылыгын жараткан. 2024 жылдын январь-октябрь айларынын аралыгында мамлекеттик бюджетке 372 миллиард сом киреше түшкөн. Бул каражаттардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 75% салыктык кирешелер. Жаңы жылдын алдында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилди. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң чоң жана эң маанилүү инфраструктуралык долбоор. Кытай менен чектелбеш керек. Анткени пайдасынан дагы терс жактарын дагы эске ала жүрүп, анан кандай коркунучтар бар, бир гана Кытайдан көз каранды болуп калбаш керек. Эл аралык экономикалык форум жакынкы 10 жылдыкта дүйнөнүн эмгек базарында кандай өзгөрөөрүн, кайсыл кесип жана жөндөмдөр актуалдуу болоору боюнча өз прогнозун жарыялады. Адамдарга зарыл болгон негизги жөндөм бул өмүр бою окуп үйрөнүү жөндөмү. Мен өзүмө 7 күндүк чакырык таштадым. Менин максатым кондитерди кесип өздөштүрүү. Анда кеттик. Капитал командасы алдыда ушул темаларга сереп салат, биз менен болуңуз. 8 январда президент Садыр Жапаров өлкөнүн салык саясатына байланыштуу жаңы жарылага кол койду. Ага ылайык автотранспорт салыгы жоюлуп, жер салыгы боюнча мораторий 2030 жылга чейин узарып, электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды жөнөкөйлөтүү боюнча сунуш иштелип чыгат. Ушул жылдын 1 январынан тартып бензин жана дизель майынын ар бир литрине кошумча 1 сом төлөнөт. Мындан улам автотранспорт салыгы кайталанмак кошумча салык катары жоюлду. Президент ошондой эле соңку учурда талаш жараткан электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз маселеси боюнча жумуш топ 1 айдын ичинде сунуш берерин айтты. Электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндө жана башка маалыматтарды камтыган электрондук документ. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдан тартып өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү, салыктык башкарууну сан арептештирүү иштерин жүргүзүп келет. Салыктык башкаруунун татаалдашуусу менен катар эле салык жүгү да өсүп жатканын айткан ишкерлер жана соодагерлер базарларда нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Салык кызматынын жаңы башчысы Алмамбет Шыкмаматов ЭТТКны 5 товарга гана, мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштап жатат. Азыр жумушчу топ түзүлдү. Президенттен министрлер кабинетинин төрагасынан тез аранын ичинде ЭТТК боюнча бардык жеңилдиктерди аныктап, юридикалык жагын карап, мыйзамдарга токтомдорго өзгөртүү киргизүүнү регламентте каралган эң кыска мөөнөттө жасагыла деген тапшырма алдык. Бир жума же 10 күн ичинде биринчи вариантын сунуштайбыз. Салыктык түшүүлөрдүн көбөйүшү экономиканын өсүп жатканынан кабар бербейт. Бул каражаттар кандай пайдаланылып жана салык саясаты өлкөнүн жалпы экономикалык өнүгүүсүнө, элдин турмушуна кандай таасир тийгизип жатканы алдаганча маанилүү. 2024 жылдын январь-октябрь айларынын аралыгында мамлекеттик бюджетке 372 миллиард сом киреше түшкөн. Бул каражаттардын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 75% салыктык кирешелер. Дүйнөлүк банктын анализине карасак, салык алымдарынын ички дүң продукциядагы үлүшү жалпы дүйнө боюнча орточо 14% түзөт. Улуттук кирешеде салыктык түшүүлөрдүн үлүшү чоң болгон 10дукка кирген өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы өнүккөн батыш өлкөлөрү. Ал эми Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул көрсөткүч орточо 10% тегерегинде. Эгер Борбор Азия өлкөлөрүн алсак, салыктык түшүүлөрдүн улуттук кирешедеги үлүшү боюнча биринчи орунда Кыргызстан. Ички дүң продукттун дээрлик 5тен 1 салыктык кирешелерден куралат. Казакстанда 10% тегереги, Өзбекстанда 15%га чукулдайт. Керек болсо дүйнөдөгү ири экономика болгон Кытайда салыктардын улуттук кирешедеги үлүшү 8%га жетпейт. Дүйнөлүк тажрыйбада мамлекеттер алды менен элдин бутуна туруусуна шарт түзүп, салык алууга ашыкпайт. Качан гана ишкерлердин саны өсүп, алар бутка тургандан кийин мамлекет салык жүгүн жогорулатат. Андыктан жогорудагы анализ көрсөткөндөй, өнүккөн өлкөлөрдө салык жүгү жогору болот. Ал эми Кыргызстандын салыктык алымдар боюнча көрсөткүчтөрү өнүккөн экономикалардын көрсөткүчтөрүнө жакындап жатат. Сырьёолук экономика, тактап айтканда кен байлыктардан түшкөн кирешеге таянган коңшулардан айырмаланып, Кыргызстан салыктардын эсебинен жашаган өлкө. Демек Кыргызстан үчүн салыктын жүгүн оорлотуу менен бюджетти толтуруунун ордуна салык төлөөчүлөрдүн санынын көбөйүшүнө шарт түзүү саясатын жүргүзүү алда канча маанилүү. Бул үчүн алды менен
Эркиндик керек. 2023 жылы Кыргызстан экономикалык эркиндик рейтингинде 179 өлкөнүн ичинен 115 орунда болуп, экономикалык эркиндик чектелген мамлекеттердин арасында калды. Wall Street Journal түзгөн бул рейтингде коңшу Казакстан 71 орунда болуп, экономикалык эркиндик камсыздалган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал эми Каримов доорунда жабык экономика болуп келген Өзбекстандын көрсөткүчтөрү жакшырып, Кыргызстандан 6 баскычка жогору турат. Соңку жылдары кыргыз бизнес үчүн чоң сыноо болууда. Айрыкча мамлекеттин экономикага ашыкча киргизүүсү, тынымсыз текшерүүлөр жана камоолор күч алып, ишкерчилик эркиндикти чектөө аракеттери токтобой келет. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан бери кыргыз бизнеси эркиндик, демократиянын аркасы менен түптөлүп, бутка туруп, ошонун аркасы менен экономика өнүгүп келген. Андыктан экономикалык эркиндиктин болуусу бул эң маанилүү индикатор. Бул коомдун өнүгүүсү, элдин жакшы жашоосу. Канчалык мамлекет экономикалык ишкерчилик эркиндикти чектеген сайын эл ошончолук жакырланат. Андыктан мамлекеттин милдети мамлекеттик ишканаларды түзүү, экономикага аралашып бизнес кылуу эмес. Мамлекеттин негизги милдети ар бир жаран өз оокатына өзү тең болуп, өз оокатына өзү ээ болгудай баарына тең шарт түзүп, экономикалык эркиндикти камсыз кылуу. Мына ошондо гана салыктарды төлөп, казынаны толтура турган ишкерлердин калың катмары пайда болуп, эл байып, мамлекет күчтөнөт. Өткөн жылдын 27 декабрында Жалал Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Кытай жана Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо аземи өттү. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол магистралы бул Кытай темир жолдорун Өзбекстан жана андан ары Афганистан, Иран, Турция аркылуу Европа темир жолдор тутуму менен байланыштыруу үчүн түзүлгөн долбоор. Бул темир жол Кытайдын Кашкар шаарынан башталып, Кыргызстан боюнча 2 маршрут сунушталган. Түндүк маршруту Торугарт, Фергана тоо системасында жайгашкан Арпа өрөөнү жана Кара суу аркылуу Өзбекстандын Андижан шаарына жетет. Ал эми түштүк маршруту Эркештам, Сарыташ жана Ош аркылуу Өзбекстандын аймагына кирет. Бирок түндүк маршруту Кытай өкмөтү тарабынан четке кагылган. Темир жолдун узундугу Кыргызстанда 268 километрди түзөт. Ал эми Кытайдагы узундугу 165 километр. Кытайдын негизги кызыкчылыгы бул жерде биринчи приоритетте кызыкчы өзүнүн товарларын четке сатуу. Анын жанында биз жана англисчеде win-win дейт. Сөзсүз бирөө утуп атканда экинчиси утулуп калбайт да. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү карашыбыз керек. Биз ушунун негизинде бул Кытайга бул мүмкүнчүлүктү түзүп берип атып, ошол эле учурда өзүбүз да утушка ээ болушубуз керек. Ошол себептен эгер биз курулушту алар каалагандай баардык нерсени аларга берип кое турган болсок, биз аз нерсе утуп калабыз да. Биз баягы өткөн кеткен вагондорду эсептеп, андан акча алып эле отуруп калабыз. Өзүбүздүн экономикабызга кыйыр таасири болуш үчүн менин оюмча ошо логистика борборун камсыз кылышыбыз керек өзүбүздүн территориянын ичинде. Экинчиден, мисалы үчүн курулуш. Бул темир жолдун курулушу. Кытайдан карыз алып, ошол курулушту Кытайдын акчасына жасоо бул абдан эски ыкма да. Темир жолду куруу үчүн Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу биргелешкен долбоорлоочу компаниясы түзүлдү. Анын негиздөөчүлөрү Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Өзбекстан темир жолдору акционердик коому. Кошкон каражаттарына жараша компанияда Кытайдын үлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24,5%дан тиет. Долбоордун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү болсо темир жолдун курулушунун уставдык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Негизинен биз бул жолду ийгиликтүү аткарыш үчүн дүйнөлүк соода борулор менен кызматташып, керек болсо бүт дүйнөдөгү Европанын эң кызыктар болгон өлкөлөрү менен жана керек болсо Американын деле ушу бул проекттерге түз караш болгон күчтөрү менен бүт дүйнө менен кызматташышыбыз керек. Сөзсүз түрдө Кытайдын дагы ошол долбоорго жооптуу күчтөрү бар, ошолор менен биргеликте. Бирок Кытай менен чектелбеш керек. Анткени пайдасынан дагы терс жактарын дагы эске ала жүрүп, анан кандай коркунучтар бар, бир гана Кытайдан көз каранды болуп калбаш керек. Башка элдердин, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эстен чыгарбашыбыз керек. Эгерде бул чоң долбоор Кытайдын акчасына, Кытайдын көзөмөлүндө болуп калса, анда
кээ бир коррупцияга малынган жетекчилери элди ойлобой, жерин ойлобой, өздөрүнүн кызыкчылыгы менен же алсыздыгы менен ошол чоң проектти толук бойдон карысын кайра төлөп бере албай, анан кийин Кытайдын колуна карматып жиберген учурлар бар. Ал учурлардын бирөө ушу биздин жаныбыздагы Тажикстандан дагы болгон. Бул чоң долбоорлор иштетилгенде ким чоң акча берсе, ошол өзүнүн гана ишканаларын иштеткенге аракет кылат. А биз бул жерден сөзсүз түрдө бир гана тараптын, биз бир гана Кытай тараптан көз каранды болуп калбай, өзүбүздүн дагы ишканаларыбызды мүмкүн башка өлкөлөр менен чырмалашып, кызматташып, коллаборация кылып, башка өлкөлөр менен бирдиктүү ошо Кытайлардын ишканаларына тең тайлаш кылып, атаандаштуулукту жаратып, жана өзүбүздүн ишканаларыбызды өстүрүп алганга аракет кылышыбыз керек. Баардыгын эле бир колго карматып салбай. Эми 4-үнчү маселе бул бизде болуп келген Кытайлардын Кытайына кредиттерине чоң жолдор салынганда көп жолу ысы чуу болуп скандалдар көтөрүлгөн. Анткени жумушчулар, кыргыз жумушчулар ал жерден орун таппай эле, киреше таппай эле, жумушка тартылбай эле, жанан гана Кытайдын гана жумушчулары иштеп калган учурлар болгон. Ошентип ал ишке жанан гана Кытайдан келген жумушчулар иштеп эле, ошолор эле жумуш орундарынын баарын ээлеп эле, ошолор эле кирешени алып кетпестен, өзүбүздүн элибиздин мына мисалы мүмкүн ошол учурларда Орусияга кетип калган мигранттарыбызды кайра келип тартып, кайра жумуш менен камсыз кыла алабызбы? Иш кылып өзүбүздүн дагы кишилерибиздин, өзүбүздүн гана жарандарыбыздын ошол проекттерден жумуш орун таап, кирешелүү болуп калышын биз сөзсүз түрдө келишим түзүп атканда дагы, андан кийин аткарылып атканда дагы талаптарыбызды ылдыйлатпашыбыз керек. Дүйнөлүк экономикалык форумдун жаңы отчетуна ылайык, кийинки 10 жылдыкта глобалдык макро трендтердин таасиринен улам 170 миллиондон ашык жаңы жумуш орундары пайда болот. Бул бүгүнкү күндөгү жумуш орундарынын 14%-ын түзөт. Демек олуттуу көрсөткүч. Бирок бул оптимисттик прогноздун артында олуттуу чакырыктар жатат. Технологиялык өнүгүүнүн ылдамдыгы, жашыл экономикага өтүү процесси жана демографиялык өзгөрүүлөр 92 миллион жумуш орундарынын жоголушуна алып келет. Демек, таза жыйынтыкта 78 миллион жаңы жумуш орду пайда болот. Дүйнөлүк экономикалык форумдун отчетунда келечектеги эң көп талап кылынган 5 кесип аныкталган. Албетте, бул тизме толук эмес жана Кыргызстандын контекстинде башка кесиптер дагы маанилүү болушу мүмкүн. Айыл чарба жумушчулары климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана туруктуу айыл чарбасына өтүү айыл чарба жумушчуларына болгон суроо талапты жогорулатат. 2030 жылга чейин бул тармакта 34 миллион жаңы жумуш орду түзүлөт деп болжолдонууда. Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү. Анткени айыл чарбасы экономиканын негизги тармактарынын бири болуп саналат. Бирок бул жумуштардын көбү технологиянын колдонулушун талап кылат. Демек, айыл чарба жумушчуларынын квалификациясын жогорулатуу зарыл. Курьерлер. Онлайн сооданын тез өнүгүшү менен курьерге болгон муктаждык өсө берет. Кыргызстанда дагы бул тармак тез өнүгүп жатат. Бирок логистикалык инфраструктураны жакшыртуу жана тармакты жөнгө салуу маселелери чечилиши керек. Технологиялык өнүгүү программа жазган адистерге суроо талапты жогорулатат. Кыргызстанда IT секторунун потенциалы чоң. Бирок бул тармакта жогорку квалификациялуу адистердин жетишсиздиги байкалгандыктан билим берүү системасын өркүндөтүү жана IT адистердин даярдоо маселеси өтө актуалдуу. Курулуш жумушчулары. Дүйнөдө инфраструктуранын өнүгүшү курулуш тармагында көбүрөөк жумушчуларды талап кылат. Кыргызстанда курулуш тармагы тездик менен өнүгүүдө. Бирок жумушчу күчүнүн квалификациясын жогорулатуу жана коопсуздук нормаларын сактоо маанилүү. Сатуучулар, дүкөндөрдөгү сатуучулардын жумушу дагы деле маанилүү бойдон калууда. Бирок бул жумуштардын көбү автоматташтырылышы мүмкүн. Ошондуктан сатуучулардын жөндөмдөрүн өркүндөтүү жана кардарлар менен байланышуунун жаңы жолдорун үйрөнүү маанилүү. Мындан тышкары, тамак-аш иштетүүчүлөр жана медициналык кызматкерлер, медайымдар, социалдык кызматкерлер жана башка сыяктуу кесиптер дагы өсөт деп күтүлүүдө. Эки миң 30 жылга чейин жумуш базарында талап кылынган негизги жөндөмдөрдүн 39% өзгөрөт деп болжолдонууда. Бул Кыргызстандын билим берүү системасына чоң талаптарды коет.
Технологиялык жөндөмдөр өзгөчө маанилүү болуп калат. Ошол эле учурда чыгаргычыл ой жүгүртүү, ийкемдүүлүк, туруктуулук, командада иштөө жөндөмдүүлүгү жана өмүр бою үйрөнүү сыяктуу жумшак жөндөмдөр дагы маанилүү болуп калат. Дүйнөлүк экономика форумунун отчету дүйнөлүк жумуш базарында боло турган өзгөрүүлөрдүн масштабын көрсөтөт. Кыргызстан бул өзгөрүүлөргө даярдануу үчүн активдүү кадамдарды жасоосу зарыл. Алды менен билим берүү системасын реформалап, адамдардын жаңы кесип, жөндөмдөрдү үйрөнүүсүнө, такай билим алып, өтүмдөрүн жаңылап турууга шарт түзүү керек. Кесиптер жана технологиялар дүйнөсү тез өнүгүп жатат. Замандын талабынан артта калбайм десеңиз, анда дайыма эле жаңы нерсени үйрөнүшүбүз керек. Биз такай эле окуп үйрөнүп келебиз. Жумушта, үйдө, интернетте керек болсо башка адамдар менен баарлашуудан дагы билим алса болот. Анда бул окуу процессин натыйжалуу кыла алды. Биздин каарманыбыз Сабыр жаңы көндүмдү өздөштүрүүнү чечти. Ооба Айкөл, мен өзүмө 7 күндүк чакырык таштадым. Менин максатым кондитерди кесипти өздөштүрүү. Анда кеттик. Бүгүн биринчи күн, мен кулинардык студиядамын. Мен алына турган шаймандардын кээ бирлерин мен үчүн жаңылык болуп турат. Бирок мен жаңычылыктан корко турган адам эмесмин. Ал ортодо жаңы көндүмдөрдүн зарылдыгы тууралуу адамдардын оюн билүү үчүн Бишкектин көчөлөрүнө чыктык. Шериктүү жана электромонтаж. Маалыматтарды талдоо жана аналитика. Даамдуу кофе жасаганды үйрөнгүм келет. Ландшафт дизайны. Туристтик гид. Жакшындан да сурап көрөлүк. Сиз дагы жаңы кандай бир нерселерди үйрөнгүңүз? Мен ошо болгону күнүнө 2 саат уктасам жакшы болмок эле. Дүйнө укмуштуудай ылдамдыкта өзгөрүүдө. 2030 жылга чейин 85 миллион жумуш орундары жок болуп, бирок ошол эле маалда 97 миллион жаңы жумуш орундары пайда болот. Адам жашоосунда орточо эсеп менен 5-7 жолу кесибин алмаштырат. Демек, тынымсыз окуу, улам жаңы нерселерди үйрөнүү замандын талабы. Баса, Сабырдын иши кандай жүрүшүп жатты экен? Бүгүн мен Садаттан кондитердик сабак алам. Садат, эмнеден баштайбыз? Эң башкысы керектүү азыктарды даярдап алдык. Алтын грин алмасы ошойт. Көп адамдар ушул теркадан өткөргөндө зергиштүү деп жаман көрүшөт. Ар бир жаңы көндүм сиздин карьералык пайдубалыңыздын маанилүү элементи. Канчалык көп жөндөмүңүз болсо, эмгек рыногундагы позицияңыз ошончолук бекем болот. Бүгүн сиз каалаган жерде жана каалаган убакта окуй аласыз. Мурдагыдай 3-4 жыл коротуунун кереги жок. Онлайн курстар, семинарлар, насаатчылык, айтор ыңгайлуу форматты тандап алып, өзүңүздүн темпиңизде үйрөнсөңүз болот. Ушуну бекер кылдым окшойт. Этияттык керек. Кондитердик, адистиктин бир аз сырларын үйрөнүп калгандай болдум. Монтип алсаңар, колго жагышпайт экен. Билим күч, ал эми тастыкталган билим андан дагы күчтүү. Валидация жана сертификация сиздин көндүмдөрүңүздү жөн гана тастыктап койбостон, муну менен сиз эмгек базарындагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүңүздү жогорулатып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача аласыз. Мен кесибим боюнча филологмун. Азыр копирайтерлик көндүмдөрдү үйрөнүп алып, жалгыз пенсиянын көзүн карабай, кошумча кирешем бар. Мен видео монтаждоо боюнча курсум бүткөм. Азыр YouTube каналымды ачып, акча таап атам ошол. Саламатсызбы? Мен повармын. Мен глютенсиз курсумду окуп бүтүп, менюмду кеңейтип, жаңы каталар таба баштадым. Мен программалоону 50 жашымда үйрөнгөм, ошол боюнча азыр үйдө иштеп атам. Эч кеч эмес. Үйрөнсөңөр болот. Жаңы нерсе үйрөнүп, билим алуунун эрте кечи жок экенин биздин жогорудагы каармандар тастыктады. Абаса, биздин каарман Сабыр кондитердик кесипти өздөштүрө алдыбы? Мен кулинариянын негиздерин үйрөнүш үчүн өзүмө 7 күндүк чакырык таштадым эле. Мына бүгүн акыркы күн. Мен азыр үйдө шоколаддуу торт жасайын деп чечтим. Кеттик энди.
7 күн бир торт жаңы көндүм. Бул башталышы гана. Эми чебер челлендж чакырыгын сизге таштайм. Жеп көрөлүкчү. Сонун. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка экономика, бизнес жаңылыктардан биз менен кабар алыңыз. Ишиңизге ийгилик.